Бул жердин аянты 8 сотик. А бул үйдүн аянты болсо 238 квадрат метр. Ушул үй сатылууда. Видеону акырына чейин көрүңүздөр, анда эмесе кеттик. Сиздерге биринчи сырты менен тааныштырып өтсөм, бул жакта забор, анан бул жакта да забор бар. Анан бул комшу жактан заборду тосуп аласыздар. Анан бул үй өтө сонун бышык курулган экен. Мына карасаңыздар, бул жакта бардык жактары, сырты жактары бышык кирпич менен, анан бетон. Анан астында подушкасы бар экен, подушка куюлган экен. Негизи бул жерде жалпысынан 8 комнат, анан 2 уборный бар экен. Сиздерге көрсөтөм. Бул жак ошол кире турган жак. Ход. Анан бул жерден киребиз. Киргенде бул жерибиз холл. Көрүп атасыздар, чоң. Анан потолоктору бул жерде лай басылган. Бул жакта эсе зал. Ушул даяр дивандары менен. Жер болсо засыпка болгон. Ички жактары кирпичтери болсо кам кирпич менен болгон. Мына көрүп атасыздар, ачекелери болсо бышык кирпич. Эшиктер койгонго өтө сонун болот. Анан монолит бар. Бут жактары монолит куюлган. Ушинтип холлдун эки жагы зал. Бул жакта дагы бир зал бар, мына. Отдельно эшикти эле коюп койсоңуздар болот. Же узун терезе менен. Көрүп атасыздар, чоң. Бул жер 5ке 6 ушундай чоң экен. Анан ушундай киргенибизде оң жак менен баштай турган болсок, бул жакта бир душ. Ушундай уборный душ сыяктуу кылсаңыздар болот. Анан бул жакта дагы бир спальный бул жак. Негизи 4,5 га 4,5дай көрүнөт экен. Дагы бул жакка өткөнүбүздө дагы бир комната. Бул жердин да аянты 4,5 га 4,5 ушундай. Көрүп атасыздар. Ичкиси кам кирпич, анан сейсмопоэстер бар жогу бар. Бул жакта да бир спальня экен. Отдельно өзүнүн душу бар бул жакта. План өтө сонун салынган экен. Анан бул жактан биз арка жакка өтсөк болот. Арка жагында деле толтура жер бар. Жер ушул кирпич менен, ушул жерден аянты, акыры ушул жерге чейин. Мына бул жакта заборлор тосулган. Бул жакка негизи мал чарбачылык же каалаган нерсеңизди кылсаңыз болот. Же ушул жактарга детский площадка, ушул өзүңүздөр эң жактырган нерселериңизди кылсаңыздар болот экен. Негизи место бар. Анан кайра чыгабыз. Бүт бар жогу бар экен. Эмне калды десек, курсагыбыз ачып кеткен, эмне кылабыз? Бул жакта кухня. Отдельно кухня бул жакта, негизи эшикке эле коюп койсо болот бул жактарга. Аянты деле чоң экен. Анан негизи бул жерде болсо өзүңүздөр каалагандай нерсе кылсаңыздар болот. Кладовка, банка, санка ушул жактарга койсо болот. Бул үйдүн дареги болсо Кадралиев Равшанбек көчөсү 23-үй. Болжол болсо ушул жакта Арал айылы, анан садик бар. Ушул садиктен түз ушул көчөгө келсеңиздер, ушул үйгө келесиздер. Бул үйдүн баасы болсо долларга эсептегенде $41,000, сомго эсептегенде 3,7 сом деп айтып жатабыз. Кеми бар. Анан негизги жакшы жактары болсо ушул жакта садик бар, мектеп бар, мектеп деле жанында. Анан кызыл китеп бар жогу бар, документтери бар. Сиздерге ошол телефон номерлерди калтырабыз, байланышып, сөзсүз эсине байланышып, тезинен сатып алыңыздар.